Мен ушул баламды мекенди коргоо үчүн жөнөткөн баламды, сопсо баламды азыркы учурда оорулуу кылып 5 айдан бери кайрылмаган жерим калган жок. Балам ушундай урду деп атат. Башка ушул жерге чапканда эле дейт. Башым чымырап кетти деп атат да. Анан тура калып эле чуркадым дейт. Анан эмне болуп кеткенин билбей калдым дейт. Өңүмдө болду, түшүмдө болду билбей элек өзүм чапкылап турмун дейт. Анан аркаман барып кубалап тутушуп тур дейт. Аты жөнүм Сапарова Эмигүлсүн. Жоңонкүнгөй айылынын тургуну болом, Сузак району. Ушул менин балам Базарбаев Бакытбек Уламбекович 2006 жылы 24 октябрда төрөлгөн. Мына ушул 2024 жылдын 30 октябрында Ош областына караштуу Жапалак айылында 81-497 аскер бөлүгүнө аскерге кызмат өтөө үчүн кеткен. Мен кайрылганымдын себеби ушу менин баламды, сопсо кеткен баламды армияда азыр МЧСтин министри оорулуу деп чыгарып коюшат да. Ошон үчүн мен кайрылуу жасайм дегем. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылат элем. Мен ушул баламды мекенди коргоо үчүн жөнөткөн баламды, сопсо баламды азыркы учурда оорулуу кылып 5 айдан бери кайрылмаган жерим калган жок. Кайрылбаган жерим жок. Мындай неме кылат да. Эч ким мындай тергөө деле жакшы жүрбөй атат да. Бардыгы эле барып өзүнүн баламды оорулуу кылып чыгарып коюшат да. Эгер балам оорулуу болсо, учетто турган бала болсо, Сузактан өтпөйт болчу да. Медкомиссия деген бар. Мына жерде бардык немелери бар. Учетто турган эмес деген кагаздары бар. Бардыгы билет да мен баламды кандай болуп жүргөнүнчү. Коргоргандары же башка жактарга кайрылдыңызбы? Кайрылып атам, январда кайрылгам да. Январдан баштап кайрылып келем. Бир жыйынтык чыккан жок. Тергөө эле жүрөт. Сузактан таза чыгат, бардык немелер таза болот да. Ошко барганда эле токтоп калат. Эмне үчүн? Ошко кетти да бул бала. Оштун эмчесине кетти. Оштун эмчесине кеткен 81-497 аскер бөлүгүндө. Больницага жаткырган келбейт экен да. Эми ишенген жокпуз бизчи. Кантип эле соо кеткен бала ушунча күндө эле ушинтип ооруп калсын депчи. Анан жок, биз бул жерге жаткыра албайбыз. Алып кетсек болобу десек, болот деди, направление жазып беребиз анда деди. Болуптур деди, бирок жазып берген жок да. Анан так диагноз да коюп беришкен жок. 1 ай жатсын, анан кийин так неме коюп беребиз дешти. Биз ал жерге жаткыргандан чындыгында корктук, кийин да бирдеке кылып коебу балага депчи. Биз баланын өмүрүнөн коркуп ал жерге жаткырган жокпуз чындыгында. Ал жерден болду, ал күнү дагы текшерүүдөн өтүп эле кайра часка алып кетип калышты баланчы. Ал күнү да биз бере албайбыз деди. Только жогору жактан кат келсе, анан ошол кат аркылуу алмаштыруу жолу менен гана беребиз баланы деди. Бирок балар ант берген эмес эле да, ант берилек болчу. Анан баягы жерден дагы кайра келдик. Келгенден кийин эле 22 күндөн кийин баланы 21 ноябрдагы бизге чалды балам. Эртең жолго чыгып атабыз деп келейтам деди. Анан эң өкүнүчтүүсү ошол күнү келгенде баламды мындай ошол жактан эле формасын чечип алганда баланычы. Эми ошо формачан келсе, ошол жерден кийимин берип алмаштырса болот да, туурабы? Ал жерден мындай баламды шылдыңдап алып келишкен да. Формасын чечип алып, шылдыңдап, анан бир неме резинасы жок. Мындай тизелер чыккан, мусордан алып кийиптир да, гамаждычы балачы. Андан кийин эмне кийген билбейм, бизге баланы көрсөткөн жок. Машинадан келип эле Базарбаевдин кийими кана деди. Кийим алып келдиңерби деди. Анан алып келдим десем, бериңиз деди, берди. Базарбаев кийип ал деп туруп, айнегинен ыргытып койду машинанычы.
Анан бир курткасын бир немесине берди. Ошол неме военный неменин үстүн берди. Анан эле неме кылды. Кийин үйгө келгенден кийин баягы баланы карасам, ичинде даже турсасы жок да. Жанагы шалбыраган эле гамажда кийип жүрүптүр баламчы. Балам кана десем, апа жок деди. Мен аябай шылдыңдашты апа деди. Мен эми кантип жүрөм деди. Анан эмне үчүн десем, апа мен кантип жашайм деп атты да. Анан эмне үчүн десем, билбейм апа деди. Анан эмне кийип келдиң десем, ошону гана көрсөттү. Үстүңө эмне кийдиң десем, айтпай койду бала чыйлап. Мен эң негизгиси мына мамлекетке не дейм. Ушунчалык биздин жоокерлердин патриот кылып тарбиялагандын ордуна ушунчалык басым тышат экен да. Мына айтып атышат, жана ант берелекте азыр жанагындай карантинде болушат экен, бир айчы эч ким тийгенге укугу да жок экен да. Себеби булар солдат боло элек экен, ант бере элек. Даже урмак турсун черткенге акысы жок экен да. А буларды барганда эле баняга алып киргенде эле сабап баштаган болуп атпайбы баламчы. Немени сабады десем, камар мен мындай немеси болот экен го, не деп коет. Ошондой менен эле сабап баштаган дейт. А кайериңерге урат десек, жоонуга. Эми аны айтсам, апа уят эркек балага деди. А майли болуптур дедим. Кийин ошентип сабады деп атат да. Достору эмне деди ошол балаңыз менен чогуу барганда? Ал жердеги балдар только билбейбиз, көрбөдүк деп атат. Сопсо кеткен баламдын ден соолугун кайтарып беришсе да. Мына ушул убакка чейин 5 айдан бери өзүбүз чуркап жүрөбүз. Ушунчалык бала кетти эле, ушинтип ооруп кетти эле. Эмне болду экен деп бир жолу чалып же мынтип сурап коюшкан жок да. Мен ошо балам катуу ооруп калган убакта ошо Бишкекке больницага алып кетип атканда чалдым, акыры айланып кеткенде. Бала ушинтип оорудат дедим. Эмне кылгансыңар дедим. Мен үстүңөрдөн жазам дедим. Ага чейин бир да жазган жокпуз. Мына 5 айдан бери эч бир кабар да алышкан жок да. Мен ошончолук чалып айтканымда дагы мындай чалып же Сузактан же Оштон чалып сураган жок. Анын ортосунда министр Бобек Ажикеев дагы мына журналисттерге маалымат бериптир. Бала оорукчан экен. Учетто турган экен деп маалымат таратыптыр. Эми ушул айтарым, мына ушул МЧСтин министри Бобек Ажикеев ушул маалыматтарды каяктан алды? Балам кайсы жерде учетто турган экен? Ушул маалыматтарды кимге таянып айтты? Ошуга кызыкмын да.